Assalamu alaikum görүүчүлөр. Баягы рубрика «Суроо жооптор» деген рубрикабыздан фармацевтика илиминин кандидаты мен Шайлообек Уркунбаев. Дагы да ушу бизге тез көп көйгөйгө тийген суроолордун дагы бири мен простатитмин кантип аяксам болот. Илгерки гректердин айтуусу боюнча эркектердин экинчи жүрөгү ошо предстательная железа, ошо эркектин беси деп айтып кеттеле. Бул бүгүн ар бир экинчи эркек ушул оору менен ооруйт десек жаңылышпайбыз. Деги эле бул предстательная железа ошол бес 20 жашта өзүсүн токтойт. Ошо нукра бир абалына келет. Андан кийин 45 жаштан баштап ал гормондор өзгөрүлгөндөн кийин эркектердин ал ошол беси чоңоюп баштайт деп келет. Деги эле 50 жашка келгенде ар бир экинчи эркек аденома, ошол бестин чоңоюп кеткен аденома предстательной железы деген ооруга дуушар болот экен. 70-80ге чыкканда 10дон 9у ошол оору менен ооруп, мына бүгүнкү күнү эркектердин бул оорусунун кесепети эң жаманы бул алсыздык таап келип, өзүнүн психикасын ылдый кылып алсыз кылат экен. Анын кесепетинен саара кылганы начар болуп калат, толук чыкпай калган сезим пайда болот, же тез чуркай берет, же жакшы чыкпай кызылып калат. Анткени баягы бестин чоңоюп, ошо каналды, саара чыккан каналды кысып калган кесепетинен. Деги эле бул ушундай жаман абалга алып келет, жыныстык начарлоодон, керек болсо импотенция, уруксуздукка чейин алып келген кесепеттерин көрүп атабыз. Бунун себеби эмнеде? Эң биринчи эле мына бизде дарыгерлердин, ошо урологтордун эң биринчи кесепети бул туура эмес жыныстык катнаштар. Биздин абалда зынакорчулук деп да ачык айтып кетсек болот. Бул катнашта инфекцияны жуктуруп алып, мына ошол жыныстык каналдардан барып, ошо жана беске жетип барып туруп, мына ошо жерге кесепет алып келет. Ар кандай инфекциялар. Экинчи бир кесепети эркек отурса, ошол беси менен отурат деп келет. Мустак жерге отуруп алат. Көп отурган абалда жумушта болот. Жана дагы бир кесепети эркектердин кыймылы асайгандан, кыймылсыздыктан келет. Дагы бир кесепети өзүнүн тамактануусунан, харам жол менен жаман тамактануу. Бул адамга зыян алып келе турган эмес, харам жол менен тамактануудан тышкары жана тамеки, алкоголь, ичимдик дагы абдан тез таасир беренин айтып келет окумуштуулар. Жана албетте эң биринчи таасири бул адамдын ногул акылы, жашоосу. Бул жакты мусор менен толтуруп алып, мына стресс абалда, жана андай стресс алганда ошо бес да кызылып, ошондой катып калат деп алып келет. Буну дарылоодо жолунда. Медицинада албетте бул жанагындай воспаление предстательной железы дегенде бул өтө көптөр ооруйт. Жанагы аденома келлектегиси жана шишип кетүүгө келлектегисинде абалында өтө көп биздин балдарыбызга чейин жаштар ооруганын көрүп атабыз. Жана бул өзү 40 жаштан башып, 45 жаштан башып жана беси өскөндүктөн жанагы аденома деген чоңоюп, бул уруксуздук алып келмектүү, жана шишип туруп операция жол менен көптөр ошондой хирургия бычагынын алдында жаткандарын көрүп атабыз. Мунун чечиле турган бир гана жолу, урматтуу мусулман бир туугандар, бул жыныстык катнашты иреттеш, инфекциядан алыс болуш, жеген тамактарыбызды ирдеп, харамдан алыс болуш, тамекини ташташ, ичимдиктерди ташташ, көбүрөөк жаратылышка чыгыш, атты көбүрөөк миниш, велосипед тебиш, жана үй бүлө менен жакшы мамиледе болуп, бардык жакшы нерселерди биздин жаратылышка арнап туруп, бул кесепеттен эркектер сактаныш бул абзел болуп келет бүгүнкү. Анткени биздин урук тукумубуз, жакшы балдардын төрөлүшү жана эркектин өзүнүн эркек сезип жүргөнү мына ушул бестен байланышкан. Ошон үчүн биздин ыкмабызда дагы биз көбүрөөк ушул ыкмага биз ушул нукра, сеннаметтен, бул сүннөттөн келген чөп дарыларды берип,
канды жакшы айлантып, жанагындай воспаление болуп атканда свечага чер берип, андан тышкары жанагы ошол безге тиешелүү, воспалениега тиешелүү, сааранын жакшы чыгышына себеп боло турган хижамаларды берип, андан тышкары жана психология, буну психосоматика жана вегетососудистая, психология депрессияга алыстабаш үчүн, андан алыс болуш үчүн дем салуу менен кандай бир жардам берип, мынакей керек болсо тукумсуз болуп калган, үйлөнүп алып балалуу болбой жаткан адамдарга альхамдулилля Кудайдын кудурети менен жардам берип аткан фактыларды айтып кетсем болот. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу силер биздин долбоорубузду колдоп жардам берип коюңуздар. Мынакей биздин баракчабызга подписация этип каттап коюңуздар. Башкалар менен бөлүшүп койгула. Кийинки көрүшкөнчө ушул рубрикадан мен силерге ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.